Америкада жүргөндө жада калса Кыргызстандагы бокту сагынасың. Чынын айтайынбы? Ташты сагынасың. Ушундай Кыргызстан кандай болсо ошондой сагынасың. Ушундай сагынасың, ал ата энеңди, туугандарыңды, мына тоолор, бул жерлер, аларды албетте биринчи сагынасың. Сагынычты жада калса сөз менен айтып жеткире албайсың. Ошончолук сагынгандыктан акырында барып адамдар сүйлөбөй калат. Бирөө менен сүйлөшкүсү келбей калат. Ушундай мындай жалгыз, ал жакта жалгыз жашоо көбүрөөк болгон үчүн, общение азыраак болгон үчүн адамдар акырын жүрүп анан ошого көнөт да, анан түнт болуп калат да. Бул эң коркунучтуу, анан баарын ичине жутат. Ал сагынычты ичиңе жутканда бул сага чоң минус алып келет да. Ошондуктан мен каалайт элем, баардык чет жерде жүргөн мекендештер эгерде бир кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп атса, документтери бүтпөй аткан болсо, баары ошол нерселер бүтүп, батыраак мекендерине кайтып келип, бала чакасына, ата энесине, тууган уругуна батыраак жолуксун, аман эсен экенине, көзүнүн тирүү экенде кучактасын, ушул мекендин таза абасында, ушундай бир сонун музыкада дем алсын. Анткени биздин бактыбыз бул мекенибиздеги тынчтык, анан мекенибиздин бардыгы, мекенибиздин желегинин желбиреп тургандыгы, биздин амандыгыбыз, анан биздин ата энебиз, тууган уругубуз, балдарыбыздын амандыгы. Бакыт ушул эле.